Ал эми бул ДДК ыкмасын балдарга үй тапшырмасын суроодо жана жаңы теманы бушуктоодо колдонсо болот. Бул жерде суроолор берилген, ал суроого окуучулар жооп беришет. Ал эми булар болсо окуучулар сабакка эң жакшы, эң мыкты катышкан окуучуларды сыйлоодо сабактын акырында колдономун. Ал эми буну болсо сабактын башталышында окуучуларды топторго бөлүүдө кыргыздын негизги кесиптеринин бири, байыркы мезгилдеги кесиптеринин бири болгон бул аңчылык болгон. Анда кыргыздар жааны колдонушкан, ошол темага байланыштуу жааны топко бөлүүдө колдонсо болот. Жана кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири бул канын кыргыздын улуттук оюндары болуп эсептелинет. Бул жерде чүкө берилген. Ар бир окуучуну баалоодо колдонсок болот. Ар бир окуучуга бирден куржунду таратып жана окуучу жооп берген сайын куржунга бирден чүкөлөрдү топтоп олтурат. Жана сабактын башталышында окуучуларды топторго бөлүүдө ушундай форекстен жасалган материалдарды колдономун. Ал эми бул дагы сабакты башында жагымдуу маана ыкмасында жана балдарды топко бөлүүдө колдонулат. Жана бул алтын эреже сабактын иреттүү жана кызыктуу өтүшү үчүн алтын эрежени колдонобуз. Ал эми буну сабактын бул чүкө дагы куржун, бул артында липучка бар. Муну биз сабактын акырында сабакты бышыктоодо окуучу түшүндүм, орточо түшүндүм, суроом бар деген ыкмада колдонсок болот. Окуучулар келип ким кайсы куржунга туура келсе ошол куржунга барып өздөрүнүн чүкөлөрүн чапташат. Жана сабакта көрсөтмө куралдары катары ар бир темага байланыштуу ушундай буклеттерди дагы колдонобуз. Бул жерде байыркы дүйнөнүн 7 керемети берилген буклет. Тарых сабагын балдарга кызыктуу кылып өтүш үчүн ар кандай көрсөтмө куралдарды колдономун. Бул балдар өз колдору менен жасаган, стем багытына жасаган Кыргызстандын картасы жана анын 7 областын түшүргөн. Жаңы теманы өткөн соң окуучулардын билимдерин бышыктоо иретинде ушул поле чудес оюнун колдонсок болот. Бул ар бир коробканын ичинде суроолор катылган. Окуучулар айландырып, анан кайсы суроого туш келген болсо ошол суроону алып окуп, андан соң жооп берет. Бул көрсөтмө курал топтук баалоо үчүн колдонулат. Ар бир топ туура жооп бергендиги үчүн 1ден упай же болбосо 2ден упай алып отуруп, жыйынтыгында бул жерге эң жогорку балл алган окуучулар топ бааланат да.